Кут медиа каналына катталыңыз жана Билерман Ордо интеллектуалдык оюндарын көрүп туруңуз. Assalamu alaikum, урматтуу телекөрүүчүлөр, кымбаттуу интеллектуалдар, айымдар жана мырзалар. Демек, да бир жолу кош келипсиздер, урматтуу жаш команда. Биз Билерман Ордо интеллектуалдык клубу сиздерди жакшы маанай менен тосуп алдык. Команданын маанайы жакшыбы, оюнга даярсыздарбы? Ушул тууралуу сөздү баштаңыз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, Ордо жана алып баруучу. Бул биздин алгачкы оюнубуз болгон үчүн бизде кичине толкундануулар болуп атат. Бирок биз бул бүгүнкү оюнга толугу менен даярбыз деп ишенем жана командага ийгилик каалайм. Анда команда бир колдоп кол чаап коебуз. Команданын калган мүчөлөрү менен биз оюндун жүрүшүндө кененирээк таанышабыз. Даректерди жазып алыңыздар. Инстаграмда болсо Билерман астыңкы сызыкча жана Ордо деген биздин расмий баракчабыз бар. Биздин өнөктөштөр менен кыскача тааныштырып өтөлү. Биздин башкы өнөктөш бул Барбол. Барбол таттуу, адал, дайыма жаңы гана сиздерге ийгилик каалайт. Йома бургер, эң мыкты бургер. Барыңыздарга ийгилик каалайт. Актив дизайн, реклама жана жарнак полиграфия борбору. Aura Lux Massаж Академиясы сиздерге чын денсаулык каалайт. Эсеп 0-0, биринчи раунд. Демек сиздерге каршы Жасмина Садыгалиева суроо жөнөткөн. Дүйнө жүзүндө бир караганда аябай таң калыштуу. Ошол учурда аябай күлкүлүү болгон ойлоп табуулар дагы бар. Мисалы, бир япониялык ойлоп табуучу ушундай бир футболканы ойлоп тапкан. Ал футболканын арт жагында кадимки эле шахмат талаасынын сүрөтүн жабыштырган. Элестетиңиздер, футболка арт жагында шахмат талаасы, кадимки шахмат талаасы. Аны мындай футболка ойлоп табуусунун себеби кайсы бир учурларда адамга жардам бериш керек болгон бул шахмат талаасы. Кандай учурда? Минута кетти. Короче, мен аниме окшоткон. Ооз экили ойнойт, шахматтын доска жок болгондо ошондо ошол жакты карап ойнош мүмкүн деп ойлойбуз. Бирок баары эле өзек ойнобашпайт да. Анан чоң эме болуп турат да ошондой. Может бул андай таблица. Жок, таблица. Ал шахматный досканын ордуна колдонуш мүмкүнбү? Ошондой досканын ордуна колдонуш мүмкүн. Шахмат белгилүү болгондой эле бул жашоого мындай чечкиндүү болушка жардам берет. Жок, бир эле эмес, ал жөн мор шахматтын немеси канат. Бирок шахмат Индияда ойлоп табылган. Шахмат Японияда ойнолот. Бардык эле шахматтын доскасы катары колдонушу мүмкүн. Жок, бул өтө эле жөнөкөй жооп болуп калат. Өзү эмне болду? Эмнеге жооп бериш мүмкүн? Кайсы вариант? Дагы кандай ойлор бар? Светтерине да карап. Ак-кара. Тилзат мырза, убакыт бүттү. Эмне үчүн бул футболканын артына шахмат талаасынын сүрөтүн чийип алган? Бул бир айттым го жогоруда күлкүлүү, бир таң калыштуу ойлоп табуулардын катарына кирет да бул дагы. Ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, бул суроого Каныкей айым жооп берсин. Каныкей. Урматтуу алып баруучу, бул бизде негизинен көптөгөн деле эмес, эми аз эле вариант чыкты бул суроого жооп. Ошуга жооп катары биз аны кээ бирки учурда мындай шахматный доска жок болуп калган учурда бизге ошол футболканы пайдаланып биз ошол доска кылып ошону ойнойбуз деп ойлодук, бирок ошол жок. Макул, эми биз жоопту кабыл алдык. Эмне үчүн арт жагына шахмат доскасын тартып алган? Эми бул светтерине карап.
ак кара. Жок, кызыл футболка болушу мүмкүн, сары футболка болушу мүмкүн. Караңыздар, жашоодо биз адам баласынын колу жакшы жете берген дененин бөлүктөрү бар. Мисалы үчүн аркада көбүнчө эки далдын ортосуна адам колу жете бербейт. Көпчүлүк адамдар колу жетпейт. Каныкей, туурабы? Же болбосо далынын же белдин ортосуна жетпей калышы мүмкүн. Кыйынчылык туулат да. Ошондо анын артында ошо жандай турмоо керек болушундай болгондо артында белгилүү жерде айтканбы? Мындай шахматный боюнча F3, F мындай деп айтканбы? Сиз менден сурап атасыз да, мен азыр айтып берем ушуну. Сизге айтып атамын ушуну. Анткени мен сиздин жооңузду кабыл алып койдум. Эгер адам баласынын далысы кычыша турган болсо, мисалы үчүн, анда ал башка адамдардан жардам сураш керек болот. Ошол адамга айтасыз да, шахматтын дейт, шахмат таласы мында карайсыз дагы, могу деген С, мисалы үчүн шахматтын өзүнүн эрежеси бар да, S жана 5, 6, 7, 8, 9 деп бөлүнөт да. Айталык, кайсы жери кычышып аткан болсо, могу S бөлүгүнүн 7-чи жерин тырмалап коюңузчу деген ушундай бир ойлоп табуу негизинде япониялык бир адамдар ушундай нерсени ойлоп тапкан. Бул эми баягы лайфхак жаратуунун бир жолу, мындай карагандачы, мындай азыркы тил менен айтканда. Эсеп 1-0 азырынча телекөрүүчүлөр тарапка. Аябай лайфхактын көптөгөн түрлөрү чыгып кетти. Ошонун бир түрү десек болот мүмкүн да, бирок бул мурда эле чыккан. Жасмин Садыгалиева Ош облусунан бул суроону сиздерге берди, бирок телекөрүүчүлөр тарапка бир упай алып келди. Oyun улантылат. Экинчи раунд. Экинчи раунд. Каныкей, сизге туура эле идея келген экен. Ушул идеяны сиз ортого таштаганыңызда балким жакшыраак болор эле. Ботокөз Жакып кызы Талаш шаарынан силерге каршы суроо берет. Урматтуу команда, диlermanдар. Колумбиялык жазуучу Габриэль Гарсия Маркестин 100 жылдык жалгыздык деп аталган романында адамдарга таң калыштуу предметтерди көрсөтүү үчүн келген тентиген цыгандар жөнүндө баяндалат. Алар адамдарга лупа билесиздер, чоңойтуп көрсөтө турган магнит, астролябия жана башка ушул сыяктуу нерселерди көрсөтөт. Ал эми адамдардын бири цыгандар көрсөткөн бул нерсени дүйнөдөгү эң чоң алмаз деп атайт экен. Элестетиңиздер, дүйнөдөгү эң чоң алмаз. Урматтуу билермандар, алмаздын көрүнүшүн эске алып, бирок ошонун эң чоң көрүнүшү бул жерде эмне болушу мүмкүн? Ал эмне эң чоң алмаз? Кеттим. Короче, лупа магнит не болуп атат, значит бул кичинекей нерсе лупа менен караганда эмне чоң көрүнөт. Значит кичинекей нерселердин фокустарды көрсөттүк, бул жерде магнит. Цыгандар көбүнчө мына биз билгендей алтындарды жакшы көрөт. Көбүнчө ошо алтындар менен иштейт да. Значит ошо алтындарга эмне текшерилет. Цыгандардын фокустарын ошол эң чоң алмаз деп атат да бул жерде. Ошо эң чоң алмаз бул лупадан караганда эң чоң көрүнөт да. Эң чоң алмаз табылган деп айтпайбы? Ошондо бул илимий бир ачылыш да. Магнит сыяктуу элечи илимий бир ачылыш, ошол эмне? Мен ойлоп атам призма деп болчу. Бул эң чоң алмаз. Призманыкка окшош кетет да. Нерсени ошол алмазга салыштырып айткан болушу мүмкүн. Жок, ушул нерсе. Ошо балуу салыштырыш мүмкүн. Мына алмаздын түзүлүшүнө окшош болуш керек экен. Анан бирок цыгандар аны эң чоң деп айтат экен. Ошондо ал менин оюмча мындай бир илимий ачылыштан мындай карасаң бардыгы да илимий ачылыш келип атат. Ошо факт бул, көп эле цыгандар мындай алтындарды ошолай балуу менен таштарды жакшы көрөт го. Ошондон балуу таштардын бири болушу мүмкүн. Бирок дагы бир суроо, ошол 100 жылдык жалгыздык деген чыгармасында болуп атат да. Бул кандай? Колумбиялык жазуучунун 100 жылдык жалгыздык. 100 жылдык жалгыздык ошол алмаз деген. Алмаздын ошондо 100 жылдык сакталып калганы. Бекзат мырза, алмаз дегенде сиздер чынык алмаз деп элестетип атасыздар да, жок, бул чынык алмаз эмес. Адамдарга алмазга окшоп көрүнгөн бул. Алмазды тырнакча алып койсок болот, бирок адамдар муну эң чоң алмаз дептир. Алмаздын көрүнүшүн да элестетиңиздер. Жана алмазга окшоп дагы кандай нерсе көрүнүшү мүмкүн, бул жерде бир кайсы бир деңгээлде философиялык бир көрүнүш бар да. Бекзат мырза, эгерде команда кыйналса, ордодон жардам алса болот.
Жок, ишенимдүү жооп болсо анда жооп бериңиздер. Биз Ордодон жардам алабыз. Команда экинчи раундда Ордонун жардамына муктаж болду. Урматтуу командалар, анда эмесе жооп берүүгө жардам бериңиздер. Кетти 20 секундда. Муз деле го дейм. Айздан башка вариант деле чоң да. Жок да. Эми бриллиант тумук болот, кырдуу болот, мондай. Философия. Эми анын окшоштук Бирок бул жерде цыгандар көргөзүп атат. Муздан башка эч кандай Цыгандар муз жеп атат Гиза. Муз бул жерде ачкыч дүйнөдөгү эң чоң деп атат. Айзбекте жүзүн. Кээде кристалдашып тоңуп калган муздар бар да. Ошол Айсберг. Бекзат мырза, Ордодон жардам алуу убактысы бүттү. 20 секундда ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, бул суроого өзүм жооп берип көрөйүн. Биз Ордон жардамы менен бир чечимге келдик. Биздин жооп бул айсберг музу. Жөн эле муз. Ордонун жардамы туура. Бул муз. Эсеп 1-1. Жана музду дүйнөдөгү эң чоң алмаз деп аташкан экен. Бул романда. Оюнубуз улантылат. 3-чү раунд. Мен ушул учурдан пайдаланып, бүгүнкү команданы колдоп келген биздин студиянын меймандары бар. Аларга дагы мен азыр сөз беремин. Ош мамлекеттик университетинин билим лицейинин жетекчилигинин жана мугалимдеринин атынан биздин студияда Назырали кызы Сабина аттуу эжекебиз келген. Сабина айымга биз кыскача сөз берсек. Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр жана катышуучулар. Биз Ошмунун билим лицейинин атынан келип отурабыз. Эң алгач эжекебиздин болушуга Жогазын Мырзабековнанын ыраазычылыгын билдиребиз. Андан соң жалпыңыздарга рахмат. Бизди колдоп, жаштарды алдыга сүрөп чыгарууга чоң көмөк көрсөтүп атасыздар. Дагы бир жолу рахмат. Чоң рахмат. Билим лицейинин жетекчилиги куру кол келбей бүгүнкү команданы колдоп сүрөп, эң сонун бир белектерди алып келиптир. Ал китептерди биз Кудайым буйрса оюнун акырында тапшырабыз. Сабира Арынова Балыкчы шаарынын тургуну силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Окурмандардан аябай көп келген кайсыл спортко спортчулар көп каражат коротушат деген суроого аргументы жана факты гезитинин журналисти мындай деп жооп берет. Мен 3 спорттун түрүн санап өтөйүн. Бул автожарыш, бирөөсү парустуу спорт жана ушул. Урматтуу билермандар, караңыздар, спортчуга көмөктөш болгон предметтер жөнүндө айтылып атат. Автожарыш, демек автожарышка дагы аябай көп каражат кетет. Парустуу спорт, буга да аябай көп каражат жумшалат жана ушул спорттун түрү чындыгында көп каражатты талап кылат дейт. Урматтуу билермандар, бул спорттун түрү дүйнөлүк деңгээлде спорттун түрү болгону менен бизге дагы өтө чоочун эмес бул көрүнүш. Кайсы спорттун түрү жөнүндө сөз кетти. Кеттими мында? Дүйнөлүк деңгээлде улак аты. Ат бизде кайрадан өткөн да. Футбол болсочу. Футболдо болбойт да. Жок, полега чыгат. Футбол болушу мүмкүн. Жок, бул жерде мындай. Биринчиси авто, экинчиси парк, технический нерсе болду. Биринчиси авто. Бул жерде көптөгөндай, оюн учурунда көптөгөндай. Адамдын физикалык эмес кетпей кеткен. Бул жерде акчасы көп болуш керек, финансы жана. Көп нерселер бузулуп кетет ошол оюнда, ошон үчүн көп каражат кетет. Жок, телефон немеде. Дагы вариант. Футбол, волейбол. Ушул оюнда кандай игралар бар, неме кымбатыраак? Арабтардын шейхтери бар, төлөр жараш. Автожарыш. Өзү автожарыш Животныйлардын бирөөсү болушу мүмкүн. Жок, мотожарыш. Мотожарышка кирет. Автожарышта өзү ошол. Жок, дүйнөлүк деңгээлде автожарыш болду да, парустардан кымбат. Значит, ат оюндары. Чуркоодо. Ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, бул суроого Калилов Амантур жооп берет. Амантур. Жообуз ат жарыш болуп эсептейт. Кандай деп? Ат жарыш. Ат жарыш. Ат спорту. Эмне үчүн мындай чечимге келдиңиз?
Негенде аттардан басы азыркы учурда кымбат. Ачта ошо машиналар менен тең болушу мүмкүн. Ошо атты таныдык. Жооп кабыл алынат. Өзүңүз жылкыга кандай карайсыз? Жакынсызбы, ат минип жүрөсүзбү, же болбосо кандай? Ошо жылкы животныйлардан алысмын. Ошо отуруп көргөн да эмесмин. Отуруп көрөлексизби? Жок. Кыргызымдын жигити, антип айтпаңыз. Сөзсүз отуруп көрүңүз. Эртең сиз ала турган кыз мен аттын үстүнө кууп жетип ал десем эмне кыласыз? Машина менен жетебиз. Жок, мага машина өтпөйт десе, аны дагы бир аз ыңгайсыз болуп калат. Ошон үчүн ат мингенди билиш керек. Бул ат аябай жакшы. Мына азыр күн жылып дегендей, сөзсүз мен сизди ат минүүгө чакырамын. Бул спорттун түрү, аябай пайдалуу. Жана үчүнчү спорттун түрү бул чындыгында ат спорту. Ат спорту чындыгында аябай көп каражат талап кылган спорттун түрү. Оюн улантылат. 10-чу тур, 4-чү раунд. Команда капитаны Бекзат мырза, билим лицейинде окуп жатасыз. Билим лицей эмне үчүн бул лицей тандадыңыз? Үй бүлөдө канча бир туугансыздар жана келечекте ким болууну максат кылып жатасыз? Урматтуу алып баруучу, мен билим лицейге 8 класстан баштап окуп келатам. Анткени бул жерде мен улуу агам дагы окуган. Окууда жакшы ийгиликтери болгон үчүн мен да ошол агамдын аркасынан келип окуп калгам. Жана үй бүлөдө 5 бир тууганбыз. Экинчиси мен, улуу агам жана өкөлөрүм бар. Анан келечекте мен архитектор болгум келет. Архитектор болгуңуз келет. Жакшы кесип, жакшы кесип. Гүлнур Аттокурова Ош шаарынан силерге каршы суроо берет. Анда урматтуу билермандар, мен суроону окуйн. Дүйнөдө 4 нерсе бар. Алардын кемин дагы көп деп эсептешет. Биринчиси от. Анын көбү дагы, азы дагы адамды күйдүрүп коюшу мүмкүн. Экинчиси оорулуу болуп калуу, ооруп калуу. Ал ар кандай адамды алсыздандырат, ооручу. Демек, мунун кичинекейи да жаман да. Үчүнчүсү душман болуп, ал канчалык алсыз болбосун, бир күн эмес бир күнү ал өзүнүн душмандык ишин жасап коюшу мүмкүн. Ал эми төртүнчүсү, азы да көбү да адамды аябай кыжаалаттыкка, сарсаналыкка салат. Урматтуу билермандар, төртүнчүсү эмне? Кыжаалаттыкка, сарсаналыкка салат. Бул кек сактоо болчу. Бул бир сезим болгон болсо баягы неме болуп калбайбы? Душмандыгы. Эмне именно сезимден башка нерселер болсо, бул жерде оттан болот да. Кыжаалат. Ошо. Можно үйү болушу. Азы дагы көбү дагы. Ошо нерсе. Жок, сүйүнүн азы болот. Сүйү наоборот жакшы бир нерсе болбойт да. Кийин колдарын деле. Башка вариант. Переживать этесиң. Бир адамды жактырбайсың, сен бир көп нерсеге болгон. Сезимдерден башка нерсе. Бул жерде акырында кыжаалатчылык деп атат да. Башына жок. Бул көбүдан жаман болот, азыдан жаман болот. А сүйүү жакшы гана наоборот. Неге жаман? Башка вариант. Эгер жетпей калсачы. Бирок дагы кандай варианттар бар? Башка вариант. Башта болушу мүмкүн, көбү да жаман, азы да жаман. Напитка? Алкоголь. Яд? Алкоголь. Алкоголдун азы деле жаман, көбү деле жаман. Тизат. Анын азы да көбү дагы сарсанаа кылат. Ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, бул суроого өзүм жооп берейин деп чечтим. Биз команда менен ой бөлүшүп бир жоопко келдик. Ал бул суроонун жообу тамак аш деп чечтим. Тамак аш. Тамак аш. Эмне үчүн тамак аш? Бул жерде бир нерсени көп ичип же жеп алсаң да көп жаман, аз ичсең да жаман. Аз ичип жесең да жаман. Демек, курсак тойбой калса да жаман, ашча той болсо да жаман. Жоопту кабыл алдым. Сиздин артыңызда турган Шамырзаев Ерландын пикирин угайынчы. Ерлан
Эмне деп ойлош мүмкүн бул? Саламатсызбы, урматтуу алып баруучу. Биз бул жерде талкуу кылып отурабыз. Биз суу деп чечтик муну. Мисалы үчүн сууну аз болсо, мисалы жаныңдагы адамга бөлүшө албай калсаң, ойлонуп каласың да. А өзүң тойбой калышың мүмкүн аз нерсегечи. Бул негизи бул карыз болушу мүмкүн. Карыздын аз болсо дагы, көп болсо дагы сени сарсынага салат. Бул карыз. Карыз бул. Карыз бул көбү дагы, азы дагы жаман. Качан төлөйм деп ойлоносуз да? Кичинекей карыз болуп калса качан төлөйм деп ойлоносуз. Көп болуп калса андан 5 бетер кыжалат болот. Ошон үчүн карыздан Кудайым өзү сактасын. Бул карыз деген вариант команданын талкуусунда менимче пайда болгон жок, 5-раунд. 5-раунд. Команда мүчөлөрү менен кененирээк таанышууну баштайбыз. Демек, Кумарбек. Кумарбек, атыңызды ким койгон? Атымды атам эле койгон. Кумарбек деген эмне себептен койгон? Сурап көрдүңүз беле? Сурап көргөн эмес экен. Демек, сизге эле кумар болгон. Балага кумар болгон. Сизде уулду көргөнүнө кумар болгон да. Ошондо сиз үй бүлөдө канча бир туугансыздар? Үй бүлөдө 4 бир тууганмын. Сиз эң чоңу? Мен эң уулусумун. Эң уулусу, Сиз архитектор эмес, ким болосуз? Мен келечекте айтишник болгум келет. Айтишник, Айти тармагынын адиси. Абдыразак Жумабаев, Ат башы район тургуну. Биздин нарындык телекөрүүчүбүз. Мен анда суроосун окуйн. Ат башы районунун Казыбек айылынын тургуну. Токиодо дейт, өзгөчө бир кафе бар орун алган дейт. Ошол барга көңүл ачуу үчүн барган адамдар ушул нерсе үчүн $5,5 акча төлөшөт. Ушундай бир эреже бар экен бул кафеде. Башка кызматтардан сырткары тамак аш, суусундук, дагы башка кызматтардан сырткары дагы ушул эреже үчүн дагы $5,5 өзүнчө төлөйт экен. Урматтуу билермандар. Токиодо кафе барга эмне үчүн өзүнчө $5,5 төлөнөт? Бул жерде кандай өзгөчөлүк бар? Минута кетти. Алып чыкта бир программа менен алып чыгат дагы. Университет барго, университеттен типа кесин алып атка, типа ошондой программа болушу мүмкүн. Бирок университет эмес, университет Дубайда болот. Балким кирүү үчүн төлөйт. Жок, кирүү үчүн анча слишком көп акча төлөнбөсө керек алып чыкта. Может бул кызмат кылганга жок. Билеген үчүн. Жок, билеген үчүн. Эдиштери $5,500 анча болот да. Ал скорее всего бир концерт. Кирүү үчүн же бул жерде $5,500. Кафе барда. Көңүл ачышын да. Негизинен Японияда Көңүл ачкан эмне керек? Караоке болушу мүмкүн, билеш үчүн болушу мүмкүн, лексус үчүн болушу мүмкүн. Клуб болот. Же ошол жерге. Ошо кафе, клуб, бар болуп атат го. Значит, уже ошондой да там. $5,500 деле $5,500 ашык чыгат. Тамак ичмесе да. Жерде кафе бар болгон үчүн ал жерде баягы только баягынын астында отурат. Анан башка чаевые эмеспи $5,500? Жок, орунга төлөшүш. Бул жерде Машина, Токиодо машиналар бар го, машиналарда кафе эмеспи? Машина. Орунга төлөшүш. Урматтуу алып баруучу, бул суроого Сагыналы уулу Кумарбек жооп берет. Сагыналы уулу Кумарбек. Бардык кызматтардан сырткары өзүнчө төлөнөт. Бир жоопко токтоло албай жатабыз. Токтолуңуз. Кандай кызмат үчүн төлөнөт? Мындай кафелер бүгүнкү күндө Токиодо көп. Европада да ачыла баштады. Бирок Токиодо көп экен, Бул ошол жердеги кызмат кылган роботторго төлөшү мүмкүн. Кызмат кылган роботторго төлөшөт. Түшүнүктүү. Бул сиздин жооңуз, Жооп кабыл алынат. Эми мен туура жокто айтайын. Чоң билермандардан пикир сурасам бекен. Данияр Исаевде кандай пикир бар? Негизинен аквариум ал жердеги шарттарга байланыштуу кошумча төлөшү мүмкүн. Бирок негизги жооп бизде эле ушу роботторго токтолуп атабыз. Түшүнүктүү. Барда, мындай барларда негизи Токиодо бар мындай барлар. Аябай адам көп болот. Адам көп болгондо кафе бардын залында эмне пайда болот? Абанын жетишсиздиги пайда болот. Кислороддун жетишсиздиги пайда болот.
ал жерде бийге түшөт, ичимдик ичет, наракка басат, бер жака басат. Адам таза аба жуткусу келет Кумарбек. Ошол учурда кафе бардын администрациясы атайын люктарды ачып кислород түшүрөт экен. Залгачы үстүдөн музда кислородду түшүрөт экен. Жана ошо кислороддон дем алганы үчүн ар бир кардар $5,5 акча төлөйт экен. Көрдүңүзбү? Кислороддон дем алуу үчүн где-то бир 5 мүнөт аралыгында бул кызмат көрсөтүлөт жана люктар жабылып, кислород токтотулуп, кадимкидей кайра өзүнүн ишин уланта берет. Мына ушул себептүү Японияда кафе-барлар адамдардан өзүнчө кызмат акы алат. Бүгүнкү күндө Европада да ачыла баштады. Мындай кафелер өзүнчө кызмат төлөнөт. Аба үчүн 3 экесеп Абдыразак Жумабаев Атбаш районунун тургуну телекөрүүчү тарапка дагы бир упай алып келди. Жана телекөрүүчүлөр 5-раундга барып бир упай алдыга чыгышты. Бүгүн биз 10-раунд ойноп жатабыз жана мектеп лигасындагы жаңы команда ойноп жатат. Ош Мунун билим лицейинин командасы. 6-раунд. 6-раунд. Кадыр кызы Каникей, келечек максаттарыңыз менен бөлүшсөңүз жана билим лицейин эмне үчүн тандадыңыз? Алып барчу, негизинен мен билим лицейине быйыл гана келдим. Негизи мен Чоңалай районунан болом. Ошол тараптан бул жакта билим лицейи билим деңгээли боюнча күчтүү деп угуп, мындай негизинен чыныгы максаты ОРТ багыттап даярдап, анан тереңдетилген багыттарда да даярдайт да, ошол ОРТ даярдан үчүн келдим. Ошондо ким болосуз Кудайым буйрса келечекте? Келечекте медицина тармагын тандайм деп жатам. Жакшы. Абдулали Тучиев Чүй облусунан сизге каршы суроо берет. Телекөрүүчү айтып атат, мен бүгүн дейт отко чуркаган бала деп аталган даректүү фильмди көрүп отуруп, кыргыздар илгери кадимки тумакты эми азыркыдай баягы 4 бурчтук сымал тумак эмес, мындай башка кененирээк томолок тумактар болгон илгери. Ошондой тумакты баш кийимден сырткары дагы бир максатта пайдаланарын билдим дейт. Ошол отко чуркаган бала деген даректүү фильмде ошол каарман айтып бериптир да. Ошол тумактын дагы бир максатта пайдаланганын. Сиздерге суроо. Кадимки кенен тумакты элестетип, коен тумак болобу, же карышкыр тумак болобу, же илбирс тумак болобу, айтып ошону тумакты элестетип, кыргыздар бул тумакты өзүнүн негизги кызматынан башка дагы кандай бир максатта пайдаланганын таап беришиңиздер керек. Бул кыргыздар айрым учурда пайдаланган бир көрүнүш. Кетти минута. Салып жаныбарларга жем бергенде да ошону колдонуп жок, илгери баягы бойго жеткен кызды тумакка ыргытканда ал кармап калса уже күйгө берүү деген салт бар го. Мындай негизинен жаңгай жаныбарларга дагы ошо эч нерсе табылбай калганда жем берген. Жок, бул жерде ташкан бала, значит Кыргызстан башка кино. Ал жөнү фильм. Ошо кинодо көрүп атат да, ошону. Значит Бул ошо баягы салт боюнча деле. Подушка болушу мүмкүн. Же денесин бир жерин ысыкына же жарадар алганда ошол жерге койгону. Бул жерде бул жана жаныбар чыкканга капкан болгон эмеспи? Жок. Тумактан өтпөйт. Тумакты кармашат деп билесиң, ыргытпайт. Жем бериши. Кыргыздар тумакты мындай тепселебейт, мындай кармашат дагы тумактан багындай. Негизинде баш кийимдер. Аксакалдардыкы башка, жаш балдардыкы башка болуп дагы бөлүнөт. Баягы ошол салтта колдонуш мүмкүн. Ошол отко чуркаган бала деген кинонун аты ар кандай болуп кое берет да. Кинонун атына кыргыздарда кандай нерселерге колдонуш мүмкүн? Жем бергенге. Балага байланыштуу эмес. Же бир жаныбарларды жем бергенге болбой калат, анын ичинде жүн бар. Ошо кыз жигит айтты. Бекзат мырза. Урматтуу алып баруучу, бул суроого Наргиза айым жооп берет. Наргиза айым. Наргиза, караңыз, бул чындыгында бул даректүү фильм Шайлообек Дүйшеев жөнүндө тартылган. Мен өзүм YouTube'дан көрдүм. Шайлообек Дүйшеев өзүнүн эскерүүлөрүн айткан даректүү кино экен. Жана ошол жерде Шайлообек Дүйшеев ушул көрүнүштүү ушул окуяны баяндап кетиптир да.
бизде өзү көп эле сунуштар пикирлер болду. Биз бир жоопко токтолдук. Биздин жообубуз бул ошол тумакты илгери ошол ата-энелер, чоң атасы ошол өзүнүн чоңоюп келе жаткан кызына, бойго жеткен кызына, эгер ошол кыз бойго жеткен болсо, атасы тумакты ыргытканда, ал кыз жыгылып кетпей кармап калат. Кармап калганда ал кызды уже күйөөгө узатканга мындай даяр деп эсептешкен да. Тумакты ыргыткандабы? Тумакты ошол кызга, мындай кызга ыргыткан. Ооба. Мындай атайын ыргыткан эмес, кыз билген эмес да. Ал кыз ыргытканда жыгылбай кармап калган. Макул, мен жоопту кабыл алдым. Шайлообек Дүйшеевдин өзүнө байланыштуу бир окуя окшойт бул. Илгери дейт, туура жоопту айтылып атат. Ара төрөлгөн балдарды апаларыбыз, энелерибиз ушул тумакка салып чоңойтчу экен. Ошондой тумакка, кадимки баш кийим тумакка. Анткени анын ичи абдан жылуу болгон. Тумактын ичи аябай жылуу болот дагы. Ара төрөлгөн балдарды эми биз азыркы учурда реанимацияга киргизип коет. Ара төрөлгөн баланы реанимацияга 1 жума 5 күн кармайт да, андан кийин чыгарып жиберет. Ал кездеги реанимация билесиздер, үстүндө пластмассалык идиш болот дагы, аба кирбейт, жылуу сакталат да, мындай суук кирбейт. Тумак бул реанимациянын милдетин аткарып, ошол 5-6 күнүн ичинде ошол тумактын ичине бөлөп, баланы жылуу кармагандагы, кийин бала бир аз ирденгенден кийин аны тумактан чыгарышкан. Шайлообек Дүйшеев жаш кезинде мына ушундай өзү дагы тумакка түшүп, ушундай чоңойгон экен, урматтуу билермандар. Бул жерден биз бир маалыматты билип алдык. Демек биздин апаларыбыз реанимация ордуна жылуу тумактын ичин колдонушкан. Бул биз үчүн бир маалымат болду. Бирок эсеп телекөрүүчүлөр тарапка кошулду дагы. Бул деген 4-2 азырынча. Эсеп 4-2. Команда чамдаш керек, аракет кылыш керек. 7-чи раунд биз клуб магистр Сагынбек Маматовдун ушул командасына ортолуп калды оюн. Сагынбек Маматовдон бир кеңешин угуп көрөлү. Сагынбек мырза, команданын оюнуна кандай баа берип жатасыз? Урматтуу алып баруучу, команда буйруса жакшы деңгээлде оюнду баштады. Буйруса мында зирек балдар, кыздар билинип турат. Бирок албетте бул жердин өзүнүн мындай сүрү бар. Студиянын бул жаш улан кыздар. Бирок анткени күндө дагы буйруса бул биздин бүгүнкү билермандар аябай аракет кылыш керек. Мындай командалык чегара болбош керек. Кандай идея болбосун, көп тартынбай, так аны айтышты үйрөнүү керек. Ынтымактуу болуп, күчтүү, зирек болуп, сезимтал болуп, ийгиге жетишет деген үмүттөбүз. Ийгилик каалайбыз. Рахмат. Акжол кызы Клара Ош шаарына сиздерге каршы суроо берет. Азыр эле жооп берген Наргиза, сиз кайсы кесимди тандамакчысыз? Кийинчерээк. Тармагына тапшырам деп ойлоп турам. Кайсы тармак? Медицина. Кайсы адистиги тагыраагы? Аны эми тандайм. Кайрадан Япон өлкөсүнө барат экенбиз. Японияда жарандардын коопсуздугу үчүн өз колдонуучулардын ден соолугуна кам көрүүчү атайын банкоматтар ойлоп табылган. Кардарлардын ден соолугуна кам көрүүчү банкоматтар ойлоп табылган. Бүгүнкү күндө алар иштейт. Муну көп адамдар пайдалуу дешсе, айрымдары акылга сыйбаган көрүнүш деп да баалайт япондор. Бул акылга сыйбаган көрүнүш бул дейт. Урматтуу билермандар. Кардарлардын ден соолугуна кам көрүүчү банкоматтар бул жерде кандай кошумча кызматты аткарат? Эгер банкоматтын милдети акча чыгаруу болсо, ден соолугуна кандай кам көрүшү мүмкүн кардарлар? Акчанын ордуна бир типа чек бар го. Чек. Бул же баягы банкоматтардын ичинде бул баягы ичинде баягы акчаны стерилизация кылыш мүмкүн да, мисалы. Жок. Тез жардамга муктаж болуп калган убакта ошол жерден акча бериш үчүн жарадар болгон адам. Ошол сыяктуу нерсе жок. Мисалы жардамга муктаж болгон адамдарга
мүмкүн баягы банкоматтан алган акчаны мындай вирус не болбосун деген нерсе бар. Ооба, стерилизация кылып, антисептик бир нерсе себеп беретпи, ушуну бир нерсе кылыш керек. Мындай акчаны стерилизация кылып чыгарып берет. Себеби банкоматтын кызматы бир эле акча чыгарып берип болсо, ошого да бир нерсе кошкондо болот. Ден соолукту мындай не бардык эле адам соолук болуш керек. Жок, негизи акчаны алган эң негизгиси акча аркылуу не келет, мындай коопсуздук ошол акча аркылуу вирустар болушу мүмкүн анда. Же болбосо ошол жардамга муктаж болгон адам. Бир нерсе салып беретпи же? Акчаны аларда же печатник берсе, акчаны стерилизация кылып. Мисалы, печатник кийиши мүмкүн. Дилзат мырза, урматтуу алып баруучу, бул суроого Кумар мырза жооп берет. Кумарбек, ден соолукка кандайча кам көрөт бул банкоматтар? Бизде эки жооп болуп калышат. Азыр бирөөсүн айтканга аракет кылалы. Биз бул жерде ошол банкоматтын кызматы бир гана акча чыгарат. Ошол бизде акчадагы вирусту тазалап берүү болушу мүмкүн. Себеби акча көп кармалгандыгы үчүн. Макул дейли, кантип тазалайт? Ошол акча чыгып атканда антисептик чачышы мүмкүн. Акчага? Акчага. Адамга. Антисептик чачышы мүмкүн. Жооп кабыл алынат. Демек, акчадагы вирустарды жок кылуу үчүн антисептик чачышы мүмкүн деди. Мен туура жоопту айтайын. Банкоматтан акча алган болсоңуздар, бир мындай эстеп көрсөңүздөр, акча банкоматтан бир аз жылуураак чыгат. Кумарбек, байкайсызбы? Жылуураак чыгат банкоматтанчы. Муздак чыкпайт, жылуураак чыгат. Чындыгында Япониянын ал банкоматтары купюраны дезинфекциялап чыгарат. Кардар акчаны аларда банкомат акчаны 200 градус Цельсияга чейин ысытып, кагаз акчадагы бардык микробторду жок кылат да. Кошумча бир стабилизатор орнотобу банкоматка, айтор ошол микробторду жок кылып анан кийин чыгарып берет экен. Сиз эми ушундай эле ойду айттыңыз, бирок сиз эмне дедиңиз? Антисептик чачып коет дедиңиз, а? Мисал катары келтирдиңиз, антисептик, башка нерсе деле болушу мүмкүн. Түшүнүктүү. Эми биз жоопту кабыл алдык. Мен дагы туура жоопту айттым. Өзөгүндө тууралык бар. Негизинде бир аз ой эки башка болуп кетти. Сагым мырза, команда кыйга берсек туура эле болобу? Негизи багыт туура эле, Азамат. Акыркы раунд, акыркы мүнөттөрдө Кумар мырза ошол нерсени илип кетти да. Бул вирустар жок кылуу деп, э? Азамат негизи мындай жакыныраак эле. Ушу тазалоо, эми мындай жалпак тил менен айтып койду. Ыйгарсак болот. Командага ыйгарабыз анда 4-3 эсеп. Анткени багыт өзөктө тууралык бар. Ошо акчаны вирустардан жок кылуу, тазалоо, бирок булар ошол антисептик. Бүгүнкү күндө биз антисептик мода болуп кетпедиби? Азыр модадан калып атат. Ошол антисептик оюна келди окшойт. Чындыгында байкап көрсөңүз, айрым банкоматтарда акча жылуу болуп чыгат. Оюн улантылат. 8-чи раунд. Калилов Амантур. Мандай кандай, жакшыбы? Я. Азырынча жакшы эле. Жакшы. Сиз өзүңүз жөнүндө телекөрсөтүүгө бир маалымат берип кетсеңиз. Үй бүлөдө канча бир туугансыздар? Ким болууну самайсыз чоңойгондо, ушундай. Мен үй бүлөдө 2-1 тууганмын. Менден чоң бир агам бар. Жана мен мен чоңойгондо врач-хирург болгум келет. Азыр ошо билим лицейде ошо багытта окуп жатам. Мен билишимче азыр команданын 3 мүчөсү медицина тармагында иштегесе, анын бирөөсү сиз болуп атасыз. Көпчүлүк эле медик болгусу келет экен. Сиз кызыгасызбы хирургияга? Ооба, мен семьямда ошо хирургдар бар. Ошон үчүн мен да хирург тандадым. Бакыт Ташболотов Сузак районунан сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге суроо жөнөтүүнү уланта бериңиздер. Ош шаар Ленин көчөсү 330, Инстаграмда Билерман астыңкы сызыкча ордо. Инстаграмдан суроо жөнөтүп бериңиздер. Сөзсүз түрдө биздин баракчабызга катталыңыздар. Жана биздин оюндун катышуучусу болуп калыңыздар. Урматтуу Билермандар. Ким кофе ичкенди жактырат? Бекзат, Дилзат.
Жактырасың да кофеге? Кофе жагат. Жакын элесизби? Жакын элем. Амантур, сизчи? Жок. Суроо. Бул программалоо тили, кайсы бир программа жөнүндө кетип атат. Бул программалоо тили кээ бир программисттер жактырган кофе брендинин атынан келип чыккан. Кээ бир программисттер жактырган кофе брендинин атынан келип чыккан дейт. Сиздерге суроо. Бул кайсыл товардык знак же кайсыл бренд же кайсыл аталыш? Кетти минута. JavaScript. JavaScript ошол баягы Кымбаттуу алып баруучу. Кофе мындай немеси. Кымбаттуу алып баруучу, биз мөөнөтүнөн мурда жооп берейин деп. Ким жооп берет? Мен өзүм жооп бергенге аракет кылайын. Бул ошол баягы программалоо тилдердин бул JavaScript деген программалоо тили менен окшоштук жактары бар. Мисалы эмблемасында. Ошол. Демек кайсыл бренд? JavaScript программалоо тили. Жана Түшүнүктүү. Кофенин аты кандай болуп калат ошондо? Ушундай кофе дагы бар да өзү? Кофе бренди бул ошо Jockey деген. Java десеңиз, Jockey эмес, Java. Бул Java бренди жөнүндө сөз болчу. Жооптур, а? Эсеп 4-4, команда кайрадан теңдешти голсор менен. Дагы оюн улантылат. 9-чу раунд. 9-чу раунд. Актив дизайндан суроо. Жана сиздерге төмөнкү суроону берет. Ислам дини негизги 5 түркүктөн турат. Негизги 5 түркүктөн турат. Муну бардык жерде биз байкай алабыз. Сиздер ушул 5 түркүктүн мен азыр экөөсүн окуп беремин, айтып беремин. Сиздер калган үчөөнү толуктап беришиңиздер керек. Биринчиси бул жалгыз Кудайга ыйман келтирүү. Экинчиси намаз. Сиздер калган үчөөнү табыңыздар. Минута кетти. Үчүнчүсү бул зекет берүү. Төртүнчүсү бул орозо кармоо. Бешинчиси Меккеге баруу. Колунан келсе Меккеге баруу. Ушул 5 парыз. Урматтуу алып баруучу, биз мөөнөтүнөн мурда жооп берейин деп чечтик. Ким жооп берет? Жана бул суроого Сагыналуулуу Кумарбек жооп берет. Шашылган жоксуздар, Жок. Кумарбек. Урматтуу алып баруучу, биз бул суроонун жообуну ошо исламдын 5 парзы деп алдык. Мында биринчиси өзүңүз айтып кеткендей эле Аллага ыйман келтирүү, экинчиси намаз окуу, үчүнчүсү орозо кармоо, төртүнчүсү зекет берүү, бешинчиси колунан келсе ажылыкка баруу. Демек ушул 5 түркүк деп бересиз. Жооп тура. Жооп тура. Жана команда 1 упай алдыга чыкты. Оюн улантылат. Мектеп лигасынын экинчи командасы бул, биринчи командасы бул жерде ойноп кеткен. Жана биз 10-чу раундга старт беребиз. 10-чу раунд. Команданын үнөмүндө минута бар. Керектүү учурда пайдаланса болот. Жакшы мүмкүнчүлүк түзүлүп калды команда үчүн. Демек, блиц ойнойт экенбиз. Супер блиц. Сиздерге каршы Азимбек Матраев суроо берет Москвадан. Биздин мекендешибиз. 20 секунд убакыт берилет, ошон үчүн аябай сергек болуңуздар. Мен суроосун окуйм. Байыркы Вавилондо бул нерсе дворян аксөөктөр үчүн азык деп эсептелген, бирок карапайым адамдар үчүн күтүлбөгөн жерден акылдуу болуп кетишет деп аны колдонууга тыюу салышкан. Урматтуу билермандар, кайсыл азык жөнүндө сөз кетип жатат? 20 секундда кетти.
Аксөктөр үчүн эмне Аксөктөр деген бул баягы байлар жаңгак эмеспи? Жок, жаңгак эмес. Вино. Жок. Ал убакта Вавилонда вино болгон. Мүмкүн кумшекер. Жүзүм, вино, анан жаңгак. Вино болушу мүмкүн. Акылдууларга Акылдуу болуп кетет. Балч? Бал баягы жомоктап. Дизат мырза 20 секунд аяктап калды. Урматтуу алып баруучу, бул суроого өзүм жооп берейин. Команда менен келишип, бул суроонун жообу бал деп эсептейбиз. Эмне себептен? Бул жакта жаңгак деген да бир вариант болуп атат. Ошондо эки вариант чыгып атат. Кайсы вариант сунуштайсыз? Көбүнчө эле ошол жаңгакка басым жасап атабыз. Эмне үчүн эң акыркы секундаларда жаңгак болуп кетти? Жаңгак бул ошол бул менин иштөөсүнө жардам бериши мүмкүн. Бул далилденгенби? Менин иштөөсүнө жардам бериши? Амантурдан сурайынчы, хирургтан. Амантур, жаңгактын ушундай функциясы барбы, жокпу? Ооба, жардам берет. Жардам береби? Бул жака жаңгакты жеп келдиңизби? Жок. Жаңгакты жеп келгениңизде мындан да көбүрөөк табат элеңиз. Караңыздар, жаңгактын түзүлүшү маңызын карап көрөлү. Мен жоопту кабыл алдым. Мен жаңгак деп айтты. Жаңгактын маңызын түзүлүшүн карасак, бул адамдын чынында мээсине окшош, Амантур. Адам мээсине окшогондо дворяндар, аксөөктөр, керек болсо фараондор дагы ушундай бир мыйзам чыгарган, карапайым кулдар жебесин, анткени акылдуу болуп кетип, бизди бийликтен алып коет деген да. Ушундай чочулуу болгон, ошондуктан жаңгакты жегенге тыюу салган. Жооп туура. Жаңгакты жегенге тыюу салган. Биринчи суроо табылды. Эми экинчи суроо кайрадан эле Азимбек Матраевдин суроосу. Бул канцеляриялык товар же буюм түркчө кара таш дегенди билдирет. Түрктөр муну кара таш дейт. Эмнени? 20 секунд кетти. Кайсы бир неме го, фломастер. Жокпа, карандаштын ичиндеги нерсе көрүнөт го? Жок, ичиндеги бар го. Ошо кара таш деп кайсы бир котормодон кайсы эле? Калемдин ичиндеги нерсе кара таш болушу мүмкүн. Ошо калемдин 20 секунд аяктады. Дилзат. Урматтуу алып баруучу, бул суроого Каныкей айым жооп берет. Каныкей. Урматтуу алып баруучу, биз бул калемдин ичиндеги жаңга жаза турган небесине айттык. Мындай айтканда ошол ташын айттык, ичиндеги. Ал сыртынан караганда чындап эле кара таш, андай свети түсү кара, өзү ташка окшош. Ошо калемдин ичиндеги нерсени айттык деп ойлоп атам. Калемден сиз карандашты айтып атасызбы? Ооба, карандаш. Же ручка эмес, карандаш. Карандаш, Экинчи суроонун жообу да туура. Эми үчүнчү акыркы суроо. Ушуну тапсаңыздар, сиздер жеңип чыгып кетесиздер ушул оюнда. Каратаева Нуриза сиздерге каршы суроо берет. Кадамжай районунан. Ярошенконун бир эмгегинде сүрөттөлүшүнчө ал бирөө, Ярошенко деген сүрөтчүнүн сүрөтүндө ал бирөө, ал эми Титаникте болсо 108 экен. Урматтуу билермандар, бул жерде эмне жөнүндө сөз кетип жатат? Бир картинада бирөө, Титаникте 108. Терезе эмеспи? Лодкалар эмеспи? Кичинекей лодкалар. Лодкалар ушунда 108. Боштомдон сүрөтүндө бирөө чөгүп жатканда кайыктарга отуруп. Же баллон эмеспи? Баллон. Лодкалар. Баллон көп болот. Баллон көп болот. 108. Лодка. Ошондо мен Титаниктеги. Убакыт бүттү, Дилзат. Урматтуу алып баруучу, бул суроого Сагыналуулук Кумарбек жооп берет. Кумарбек, эмне 108 Титаникте жана эмне ал сүрөттө бирөө турат? Урматтуу алып баруучу, бул суроонун жообуну биз команда менен келиштик. Бул ошол Титаникте 108,
бул ошол жардамчы кайыктар болушу мүмкүн. Кеме чөгүп кетип аткан учурдагы куткаруучу кайыктар болушу мүмкүн. Куткаруучу кайыктар. Ооба. 108 дана болгон деп эсептейсиз. Ооба. Жооп кабыл алынат. Кинону көргөнсүзбү? Кинону көргөм, ооба. Кинодо алардын саны, эгер каяк назар туткан болсоңуз, алардын саны 22 эле болгон. 22 эле болгон. Жана ошол 22ге чыккан 700 адам гана аман калган, 1500ü чөгүп кеткен. Эгерде 108 кайык болгондо алар аман калмак. Маселе башка жакта, Кумарбек мырза. Титаникте 108 от жаккыч меш жөнүндө сөз кетип атат. Качегар. 108 от жаккыч. Ярошекон сүрөтүндө ал бирөөсүнүн сүрөтүн көргөн. Титаникте андайдан 108 дана болгон экен. Эң акыркы раунд азырынча эсеп 5-5 теңдешүү болуп калды. Чечүүчү раундга келдик. Кайрат Абсаттаров Сузак районунан сиздерге каршы суроо берет. Мына ушул суроо же команданы калтырат, же команданын жеңишке чыгышына себепчи болот. Сүрөтү тунук көрүнмөгөнү менен суроосу тунук бирок. 1978 жылы Калифорниядагы аквариумдардын бириндеги дельфин темирдин чакан бир бөлүгүн жутуп алган. Натыйжада жаныбардын өлүмү менен аяктоосу мүмкүн болгон операцияны жасабоо үчүн океанариумдун жетекчилиги америкалык белгилүү Клиффорд Рейди жардамга чакырган. Кызыгы, ал инсан эч кандай хирургиялык билими да болгон эмес, хирургиялык иш аракетсиз эле дельфиндин өмүрүн сактап калган. Урматтуу билермандар, Клиффорд Рей спорттун кайсы түрү менен машыккан? Кетти минута. Ошол дельфинди операция кылбаса, значит, анын аркасынан мындай. Суучу болгон эмеспи? Сүзгүч дейсиз. Бул неме болгон эмеспи? Ветеринар. Кайсы спорт? Бул аны ошол чыгарган экен. Бул баталасы болгон. Дельфин оозуна кирген дагы темирди алып чыгып кетип калган. Дельфиндин оозуна кириппи? Дельфин кичинекей эле болот. Ошондон кичинекей мына жерде тешиги бар. Ошондон колун тыгып алган боксер эмеспи, бирөө чак. Может, бул магнит жөнүндө спорт болуп атат да. Футболист болуп. Ал жерде баскетболисттер билесиңби, топту ырытканда дельфиндер менен баягы океанариумда дельфиндер менен ойногон. Значит, бир топко байланыштуу же ошонун движениясына. Жок, өзү адам ким, мына Клиффорд Рейги ким өзү? Калифорнияга америкалык спортчу да. Дельфинди куткарган адам өзү дельфинди жакшы билген да. Бул өзү врач. Ошондо дельфин менен врач эмес экен, эч кандай билими жок. Врач эмес, билими жок. Дельфин менен байланыштуу. Ошо спорттун түрүн тапсак, беркин ачат. Спорт Бул акробат, гимнаст. Унда эмес ба, да дениздер аралыкта сүзүп өтөт го. Дениз аралыкта ошол да спорт. Жок, ал суу боюнча. Дениз аралык канча ал сүзөт, бирок сүзүп бизде темир алып. Денизде эгер сүзсө, ол ба дельфиндердин жанына чөмүлгөн болот да. Мына өлүп. Оозун ачпа деп сөйлөгөн. Мен оюм ушундай. Баягындай. Эле, нерсени сүзүп жиберип аркасынан ошондой. Урматтуу алып баруучу, бул суроого Наргиза айым жооп берет. Наргиза, чечүүчү раунд. Жооп бериңиз. Бизде өзү көп эле сунуштар болду. Ошонун ичинен биринчи сунушубуз бул сууда сүзүүчү, ал экинчибиз болсо ошол дельфинди куткарып аткандан кийин ошол дельфинди жакшы билген адам да. Значит, бул ошол суучул болушу мүмкүн, жана ошол дельфинди колго үйрөткөн адамдар дагы. Кандай спорттун түрүн таба албадык. Сууда сүзүүчү. Клиффорд Рей сууда сүзүүчү болгон деп эсептейсиз. Ооба. Мен жоопту кабыл алдым. Караңыздар, дельфин темирди жутуп алды. Дельфиндин ички организм ичин татаалдашкан организм эмес дельфиндики. Демек,
темирди алып чыгыш керек дельфиндин ичинен. Темирди алып чыгуу үчүн ага узун эмне керек? Кол керек. Узун кол кимдерде болот десе, узун кол баскетболисттерде болот. Урматтуу билермандар, Клиффорд Рей баскетбол оюнчусу болгон, анын колунун узундугу 114 сантиметр болгон. 114 сантиметр узундукка болгон колунун жардамы менен дельфиндин ичине колун салып, темирди алып чыккан бул. Көрдүңүздөрбү? Кандай узун кол болуп атат бул. Баскетболчулар ушундай узун болот да, 2 метрден жогору бою делечи. Сиздерде талкууда баскетбол айтылды, Ооба, айтылган. Менче баскетбол айтылды, бирок ага бир аз маани бербей калдыңыздар. Хаттиң Кайрат Абсатаровдун суроосу 6-5 эсебинде команданы бир упай артта калтырып, телекөрүүчүлөр бул оюнду жеңип кетишти. Биз канчалык аракет кылбайлы, чындык боюнча калат. Жана бир упай гана айырма менен команда бүгүн артта калып калды. Макул, эми оюн жыйынтыкталды. Биз болсо оюнга бир аз анализ жүргүзүп көрөлү. Урматтуу алып баруучу, негизи оюн мындай кызыктуу болду. Бул жаштар мына бүгүн гана келип, оюнчу катары ага чейин албетте келип, ордо менен тааныш. Бирок чындыгында кээде 1 минут убакыттагы, бир упайдагы көп нерсени чечип коет. Ошондуктан ар дайым биз изденишибиз керек. Болушунча максималдуу көп маалыматтар ээ болуп, анын бул жерде 1 секунд болобу, 1 минут болобу, так убакытка эсеп менен жакшы упайды алган аракет кылыш керек. Албетте бул командада мындай келечек бар. Буюрса жакшы изденсе, прогресс болуп алдыга жылат. Албетте ага чейин айтып кеткендей, команда дагы мыкты ынтымак керек, бири-бирин түшүнүү керек, адаптация болуш керек. Ар дайым мындай көп китеп окуп, тезирээк ойлонгонго аракет кылуу керек. Анан биз ойлойбуз, бул команда мыкты командадан бири болот келечекте. Ал эми мыкты оюнчуларга басым жасай турган болсок, бул жерде Кумар мырза дагы жакшы оюн көрсөткөн аракет кылды. Суроолор аябай күтүүсүз болду. Оңой суроолор болду, татаал суроолор болду. Эми болушунча аракет кылдык. Мындан ары да алдыга жылууга аракет кылабыз. Бүгүнкү оюн абдан сонун болду. Сиздерге дагы ыраазычылык сөзүбүздү айта кетебиз. Жаштарга үлгү болуп, булардын келечеги үчүн чоң нерселерди түзүп берген Талант агайыбызга дагы ыраазычылыкты жалпы жамааттын атынан рахматымды жана ыраазычылыгымды билдирип кетем. Чоң рахмат. Кыргыз адабияты антология деп кенже эпосу аябай сонун китеп экен. Мына ушул китептен дагы биз бир топ керектүү маалыматтарды сиздерге жан дүйнөңүзгө азык болсун. Чоң рахмат. Адал таттуу дайыма жаңы гана Барбол токочтору жана биздин өнөктөшүбүз Йома Бургерден ушул Йома Бургер кафесине барып сиздер акысыз тамактанып келесиздер. Жана ошондой Аура Люкстан ден соолукту чыңдоо үчүн акысыз сертификат. Баарыңыздарга чоң рахмат. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Көрүшкөнчө, ассалому алейкум.